Чынар жана Кыял базары убактылуу жабылат. 14-майдан 16-июнга чейинки мөөнөттө 7897 ишкердик объектиси текшерилди. 196500 сом суммасына бузуулар тууралуу иштер боюнча 930 протокол түзүлдү. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдирди. Дезинфекциялык иш-чараларды өткөрүү үчүн ала эмеден Бир Кичи районундагы Чынар Кичи базары ошондой эле Кыял базары убактылуу жабылат. Борбордо өздөрү кайрылган бардык катталган учурлардан саны 207-ни түзөт. Алардын ичинен 34 учурдун жуктурган шарттары белгисиз деп билдирди Бишкек шаарынын вице-мэри Татьяна Кузнецова. Вице-мэр белгилеп кеткендей, буга чейин жарандардан тастыкталып жаткан COVID-19 вирусу байланышта болгон жактардан жана сырттан келгендерден аныкталса, акыркы убактарда экономикалык ишмердүүлүктүн көпчүлүк бөлүгүнүн иши жандандырылгандан тартып ооруну жуктурган учурлар экономикалык ишмердүүлүк жана ишкердик тармактын кызматкерлери арасында да табылууда. Булак элдик медиа. Баштары жок. Ошто үй салган киши бир нече адамдан сөөгүн таап алды. Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү адамдар билдиргендей, котловандан болжол менен 6 кишинин сөөгү табылган. Жанында бут кийим жана башка кийимдеринин калдыгы да бар экени айтылды. Ош шаарында турак жай салуу үчүн жер казып жаткан жаран бир нече кишинин сөөгүн таап алган. Ишенимдүү адамдардын айткан маалыматына шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков тастыктады. Анын айтымында, окуя 14-июнь күнү шаардагы Южный Кичи районунун Жамбыл көчөсүндө болгон. Аталган көчөдө жергиликтүү тургун турак жай салуу үчүн котлован казуу иштерин жүргүзүп жаткан. Бул учурда ал жер астынан адамдын сөөгүн таап алган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат, деди Сыдыков. Укук коргоо органдарындагы ишенимдүү адамдар билдиргендей, котловандан болжол менен 6 кишинин сөөгү табылган. Баарынын баштары жок экени айтылды. Сөөгүктөрдүн арасында маркумдардын кийимдери жана бут кийимдеринин калдыгы да кошо чыккан. Ал эми бир баштыкта адамдын колунун манжаларынын сөөгүктөрү да болгон. Булак Спутник KG. Өз алдынча дарыланган Жалал Абадта COVID-19 36 жаштагы киши каза тапты. Көз жумган киши Бишкектен Жалал Абадка тажыяга барган. Ошол убакта ден соолугу начарлап, облустук ооруканага түшкөнү айтылды. Жалал Абадта 36 жаштагы киши коронавирустан каза болгонун брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында, көз жумган киши Бишкектен Жалал Абадта тажыяга барган. Ошол убактан ден соолугу начарлап, облустук ооруканага түшкөн. Бейтап 12-июндан тарта инфекциялык бөлүмдө дарыланып жаткан, бирок кечээ реанимациялык аракеттерге карабастан көз жумду. Ал Бишкекте жүргөндө эле оорунун симптомдору болгон жана өз билимдикке салып дарыланганы белгилүү болду. Ошонун кесепетинен 2 тараптуу пневмония болуп, абалы кескин начарлап кетти, деди Үсөнбаев. Ушуну менен вирустан каза тапкандардын саны 30га жетти. Булак Спутник KG. Турмушка чыгыптыр. Кадамжайда таңга жуук 2 баласын ээрчитип кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан келин табылды. Буга чейин Баткен облусунун Кадамжай шаарынын жашоочусу 34 жаштагы Кулпинса Тажибаева 2 баласы менен 1 айдан бери дайынсыз болуп жатканы жазылган болчу. Анда ал 14-май күнү таңга жуук 2 баласын ээрчитип үйүнөн чыгып кеткенин маалымдалган. 14-июнь күнү Тажибаеванын эжеси ал байланышка чыкканын, бирок кай жерде жүргөнү белгисиз болуп жатканын Супер KG'ге билдирген. Кадамжай рибинин Кулпинса Тажибаева табылганын, ал менен кечээ рибинин кызматкерлери Жалал Абад облусунун Сузак районунда жолугушуп келишкенин билдирди. Кечээ Жалал Абадка бардык. Тажибаева өзү дагы 2 баласы дагы аман-соо экен. Турмушка чыгыптыр. 1 айдан бери ушул жигит менен сүйлөшүп жүргөм. Турмушка чыктым. Ушул жакта жашайм деп калды, дешти рибиден. Булак Супер KG. Арачага түшкөн киши өзү токмок жеп шектүүлөр үй камагына чыкты. Назира Ахмедованын айтымында, кылмышка белгилүү бизнесмен агайынын күзөтчүлөрү шектелип жатат. Сот аларды үй камагына чыгарып жиберген. Социалдык тармактарда Чүй облусунун Кең Булоң айылындагы кафенин жанында жашыраак адамдар кубайган кишилерди сабап жаткан видео тарап жатат. Видеону алгач Facebook баракчасына Назира Ахмедова жарыялаган. Анын айтымында, окуя 14-июнда болгон. Батыр аттуу киши мас абалында достору менен бир адамды сабайт. Аларга арачага түшөйүн деген 60 жаштагы башка киши дагы токмок жеген. Жабырлануучу милицияга карылып, бейбаштыкка баргандар кармалат. Бирок Ысык Ата райондук сотунун судьясы НР Тажибаев шектелүүлөрдү бошотуп жиберген. Ал оор кылмышка карабастан
Абастан эч жакка чыкпайбыз деген гана кат жазып беришкен, деп жазган Ахмедова. Ахмедова соттордун ишине нааразычылыгын билдирген. Биздин соттор ушундай иштешет. Улгайган киши жөн жерден эле токмок жеп калды. Ал ишти мыйзам чегинде чечүүгө аракет кылган менен майнап чыкпай жатат. Сот эмне себептен мындай башаламандыкты көрүп туруп кылмышкерлерди эркиндикке чыгарды? Муну кантип түшүнсө болот? Эми аягына эмне менен бүтөр экен? Бирок сотторго ишеним болгон эмес жана болбойт, деп жазган ал. Анын айтымында шектүүлөр белгилүү ресторан менен сүт заводдорунун бирине ээлик кылган адамдардын коопсуздугун камсыз кылышат. Ысык Ата райондук сотунун кабылдамасы ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткандыгын айтып, окуяга комментарий берүүдөн баш тартты. Алар соттун макулдугу жок эле эч нерсе айта албай турганын кошумчалашты. Чүй облустук сотунун маалымат кызматы шектүү үй камагына чыгарылганын тастыктады. Булак Спутник KG. Зордукталган өспүрүм шектүү ЖМК маалымат тарагандан кийин гана кармалды. 16-июнь күнү Чаты-Көл айылында болгон зордуктоого көңүл бурбай жатат деген маалыматтар ЖМКларда тараган. Ал эми кылмышка шектүү өткөн түнү кармалганы аныкталды. Сокулук районунда 14 жаштагы кызды зордуктоого шектелген киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициянын маалымат кызматынан кабарлашты. 16-июнь күнү Чаты-Көл айылында болгон зордуктоого көңүл бурбай жатат деген маалыматтар ЖМКларда тараган. Ал эми кылмышка шектүүнүн өткөн түнү кармалганы айтылды. Маалыматка караганда, укук коргоо органдарына айыл тургунунун өткөн жылдын 14 декабрында арыз түшкөн. Даттануучу анын бойго жете элек кызын Максат аттуу киши автоунаанын ичинде күч колдонуп зордуктаганын айткан. Анда зордуктоо фактысы каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш башталган. 24 жаштагы шектүүнүн ким экени аныкталган, бирок ал таптырбай издөө жарыяланган. 16-июнь күнү милицияга анын кайда жүргөндүгү боюнча маалымат түшкөн, деп айтылат билдирүүдө. Шектүү Бишкек шаарында кармалып, Сокулук рейбинин убактылуу кармоо жайына киргизилди. Булак Спутник KG.